Күндүн башка окуялары менен түз эфирде мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириядагы жайкын тургундардын кырылышы, Ислам мамлекети террордук тобунун химиялык куралдарды сактаган кампасыны карата эл аралык коалициялык күчтөр сокку урду. Натыйжада уланган жүздөгөн адамдар мерт кеткени кабарланууда. Ал эми Бишкекке жаңы автобустарга карата миллиондогон каражат бөлүү учуру талап экени айтылды. Анткени менен айрым депутаттар оңдоп түздөп алып, азыркылардын жүргүзсө болорун айтышууда. Улуттук Агыл Бирс кино сыйлыгынын алкагында Айтыш коомдук фондусунун демилгеси менен Манас кинотеатрынын кире беришинде белгилүү кинематографтардын Алакан жана Бутунун изи түшүрүлгөн плиткалар төшөлөт. Ал эми 6-жолу өткөрүлүп жаткан кино сыйлыктын жеңүүчүлөрү эртең 14 апрелде белгилүү болот. Бул жана башка кабарлар 11 каналынын түз эфиринде. Адегенде күнөлүк кабарлар менен баштайбыз. Сирия Ислам мамлекети террордук тобунун химиялык куралдарды сактаган кампасына карата эл аралык коалициялык күчтөрү сокку урду. Натыйжада жүздөгөн адам уланганын сан агенттиги жазууда. Маалыматтарга караганда окуя Дейр эз-Зор районунда болгон. Эске салсак, Сириянын Хан Шейхун аймагындагы 90 адамдын өмүрүн алган 4-апрелдеги аба соккуларын АКШ баштаган батыш өлкөлөрү химиялык чабуул деп мүнөздөп, ага Сирия президенти Башар Асадты жана аны колдогон Орусияны айыптоого өттү. АКШнын кандуу чабуулга жооп кылып Сириядагы базага ракетаны кое бергилгени Орусиянын кескин сынына кабылган. 12 апрелде Орусия Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн аба соккулары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун резолюция долбоорун четке кагып койду. АКШ, Британия жана Франция даярдаган бул резолюция расмий Дамаскты чабуулду иликтөөгө кол кабыш кылууга милдеттендирилмек. Дүйнөлүк кабарларды улантабыз. Адам укуктары боюнча Европалык сот 2004 жылы Беслан трагедиясына курман болгон жана жабыркаган балдардын ата-энелерине Орусия моралдык компенсация төлөп бериши керек деген чечим чыгарды. Соттун чечиминде Орусиянын мойнунда 3 миллион евро жүктөлдү. Эсиңиздерде болсо, мындан 13 жыл мурун Бесланда чеченчикчилдери 1000ден ашык адамды барымтага алып, 300дөн ашык адам курман болгон. Алардын көпчүлүгү балдар болгон. Түндүк Осетия Москвадан Чеченстандагы аскерлерди чыгарып кетүүнү талап кылган. Владимир Путин маалымат катчысы Европанын адам укуктары боюнча соту чыгарган бул чечимди жарабасын айтып комментарий берген. Ал эми жакындарын жоготкондор барымтадагыларды бошотуу операциясыз даярдыксыз жүргүзүлгөнүнө, коогалаңды тергөө жетиштүү болбогонуна даттанып, Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылган. Жергиликтүү кабарлардан өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында бүгүн миңдеген мамлекеттик кызматкерлер үйлүү болушту. Арзан турак жай 2015-2020 программасы 2015 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Насыяны берүү 2016 жылдын мартынан башталган. Ошол убакыттан бери жалпы 1002 жаран турак жай үчүн 1 миллиард 218 миллион сомго насыя алды. Насыя алгандардын 30% жеке турак жай алган болсо, калган 80% батирлерге ээ болгон. Дагы 14 насыя өзүнүн турак жайларын бүтүргөндөр. Биздин программабыз бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандын тарыхында жакшы иштеп аткан программанын бири эсептелет. Дагы бир жолу айтайын, бул программа социалдык сектордагы иштеп аткан, бюджеттик сектордо иштеп аткан мугалимдерге, врачтарга байланыштуу. Бүгүнкү күндө өкмөт биздин Германия мамлекети менен мындай Кайфел Дайбул банкы менен сүйлөшүп, алардан дагы грант түрүндө акча алып, бул дагы гранттагы биздин ушул турак жай маселесин өнүктүрүүгө жумшалат. Албетте бул бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан кылаткан эң мындай жакшы иштердин бири деп эсептейм. Белгилей кетсек, насыя сом менен берилет. Ал эч кандай доллар курсуна, инфляцияга байланышпайт жана каражат 15 жылдык мөөнөт менен берилерин белгилей кетейин. Бир жыл ичинде батирлүү болгондор ар бир министрликтен алгандар. Билим берүү 431, саламаттыкты сактоо 204, социалдык өнүктүрүү 30, маданият 31, бюджеттик башка уюмдар 304, баардыгы 1000. Бишкек 376, Чүй 128, Талас 26, Нарын 39, Мысыкөл 114, Ош шаары 174, Ош 28, Жалал-Абад 94, Баткен 21, баардыгы 1000.
Мамлекеттик ипотека компаниясынын маалыматына караганда 70 миң мугалимдин 18 миңинин өз үйү жок. Эрежелер тууралуу айта турган болсок, максималдык сумма 3 миллион сом, үстөк 12-14% төлөмө өнөтү 15 жылга чейин. Батирдин мүмкүн болгон аянты 70 чарчы метр, турак үйлөр 150 чарчы метр. Кийинчерээк шарттар жеңилдетилген, батирдин чарчы метри 70-тен 80-ге жогорулатылган. Насыяны үй салуу үчүн алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Акчалай салым кошо албагандар үй баасын 10-30% күрөөгө мүлкүн койсо болот. Дагы бир жаңылык болуп, кепилдик берүүчү тарапты жокко чыгаруу болуп эсептелет. Бул маселени банк өзү чечмей болгон. 2017 жылга биздин пландарыбыз, стратегический план боюнча 3 миң насыя беребиз деп ойлоп турабыз. Ошол санга жетиш үчүн биз азыр жаңы механизм ипотечный кредитование иштеп чыгып атабыз. 2020 жылга карата насыя алуучулардын санын 10 миңге жеткирүү пландалууда, бирок бардыгы финансылык ресурстарга байланыштуу болору айтылууда. Бүгүн Бишкек шаардык кеңештин депутаттары калаанын бюджетин кабыл алышты. 2018-2019 жылдарга белгиленген планда жергиликтүү бюджеттин суммасы 8 миллиард 865 миллион сомдон ашат. Бул каражат дегенде эле турак жай коммуналдык кызматтарга жумшалышы керек. Экинчи орунда билим берүү жана социалдык маселелерге жумшалат. Мындан тышкары кеңештик депутаттарына вице-мэр Эрнест Зарлыков жаңы автобустарга карата 103 миллион сом бөлүнө турганын билдирди. Анткени менен айрым депутаттар Бишкек автотранспорт мекемесинин карамагында жүздөгөн автобустар бар экенин, аларды оңдоп жүргүзсө болорун айтышты. Белгилүү болгондой, телефондор үчүн Инноби транспорт аттуу атайын тиркеме иштелип чыкты. Эми кала тургундары автобустар менен троллейбустардын багытын онлайн түрдө көрө алышат. Бишкек шаарынын вице-мэрі Геннадий Милицкийдин айтымында тиркеме мэрия менен жеке фирманын биргелешкен аракеттин натыйжасында ишке ашып, 2 жума мурун иштей баштаган. Ирет селок Грош туурабы биз кирген жол. Мына өзүңүздөрдүн өкүлүңүздөр, мен депутаттарга ишенем, нежели жанагы руководитель барууга да. Буга чейин баруунун жетекчисине да аябай көп чоң сөздөр болгон. Жерлер сатылып атат 40 миң, 50 миңден деп. Да, юго-западныйда сатылат, ал действительно сатылган. Аны колунан кармап алгандан кийин биз эч кимсе эчтеке айта албайбыз. Жаңылыктарды улантабыз. Эртең 14 апрелде кино жаатындагы маанилүү иш-чаралардын бири болот. Тактап айтканда улуттук ак илбир сыйлыгынын ээлери Манас кинотеатрларында аныкталат. Улуттук кино сыйлыгы 2012 жылы негизделип 18 номинация боюнча Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы мыкты тасмаларды аныктайт. Ошондой эле Манас кинотеатрынын кире беришине белгилүү кинематографтардын алакан жана бутун изи түшүрүлгөн плиткалар төшөлөт. Баса айтмакчы, быйыл биринчилерден болуп Кыргызстан маданиятына эмгек сиңирген ишмер кинодраматург сценарист Марбайжиев менен түркмөн кинорежиссеру сценарист Ходжакулин Нарлиевдин алакан жана бутун издери түшүрүлөт. Бул иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Ника Жолдошевадан кененирээк маалымат алабыз. Никайым, куш келипсиз студияга. Саламатсыздарбы? Кино сыйлыкка каттуу даярданып жаткан маалда убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат айтам. Дегенде эле быйылкы жылы кандай өзгөчөлүктөр болду? Быйыл эң биринчи номинациялар боюнча эң биринчи жылы өткөндө 12 номинация болгон. Быйыл болсо номинацияларыбыз көбөйүп 18 номинацияга жетти. Борбордук Азия боюнча дагы 2 номинациябыз кошулду. Бул эң мыкты актер жана актриса, эң мыкты фильмден тышкары жана дүйнөлүк кинематографка кошко салымы үчүн Ходжакулин Нарлиевке берилген сыйлыктан тышкары дагы 2 сыйлыгыбыз кошулуп, быйыл Борбордук Азия боюнча 4 номинация сыйлык берген атабыз буюрса. Айтсаңыз, актерлор жергиликтүү тасмалар анан Борбор Азиядан гана катыша алыштыбы быйыл? Албетте, негизи бул акыл бир сыйлыгы эң биринчи учурда бул улуттук кинематографты колдоо жана аны кинематографисттерибизге кандайдыр бир күч кубат берип, аларга дагы кийинки кинолорун жакшы тартканга кандайдыр бир мындай шык бергенге түрткү болгонго деп атайын уюшулган номинация сыйлык. Жана эң мыкты сыйлык дегенден тышкары бизде профессиялар боюнча бөлүнөт номинациялар. Бул мыкты режиссер, мыкты сценарист, мыкты оператор,
актриса, актер дегендей. Ошондой эле бизде фильмдер боюнча эң мыкты толук метраждуу фильмдер боюнча жана кыска метраждуу көркөм фильмдер жана даректүү тасмалар болуп 3 категорияда болот. Бирок даректүү тасмалар менен кыска метраждуу фильмдердин категориясында профессия боюнча бөлүнгөн номинациялар жок да. Ал номинациялар болгону толук метраждуу фильмдерде гана. Негизи канча тасмага катышууга мүмкүнчүлүк алышкан, анан кантип тандадыңыздар? Бул номинацияга 2016 жылы катышкан, 2016 жылы жарык көргөн фильмдердин бардыгы катыша алат. Бирок биз жылдан жылга фильмдердин саны канчалык болсо жана каалоочулар өзлөрүнүн каалоосу менен заявка бергенине караштуу быйыл 30дан ашык фильм келип түштү жалпы жонунан. Алардын арасынан тандалып алынгандар 5 толук метраждуу фильм жана 3 даректүү жана 3 кыска метраждуу фильм болду. Азыркы номинацияга илинген фильмдерден. Негизи Манас кинотеатрынын алдында даңк аллеясы ачылмай болуптур. Максатын түшүндүрүп бересизби? Бул даңк аллеясын ачуу көптөн бери идея болуп келаткан нерсе. Бул жакында эле гана жарала калган жок. Анткени бул идеяны Айтыш коомдук фондунун жетекчиси, биздин төрагабыз Садык Шернияз агайыбыз көптөн бери бизге айтып, ушинтип ой менен бөлүшүп келе жаткан. Эми быйыл Кудайга шүгүр 6-Акылберстин ачылышында буюрса ушул биздин жакшы идеябыз ишке ашып, эртең жарык көргөн турат. Бул жерге эң биринчилерден болуп, ушу биздин белгилүү агайыбыз, жазуучубуз, драматургубуз, ушу кыргыз киносуна жана деги эле жалпы жонунан эле кыргыздын маданиятына, кыргыз элинин чыгармачылыгына абдан чоң салымын кошкон Марбажиев агайыбыздын колу жана дүйнөлүк кинематографияга дагы чоң салымын кошуп, дүйнөлүк гана эмес, кыргыз кинематографиясына дагы ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан биздин кошуна өлкөбүздүн режиссеру Хожакули Нарлиев агайыбыз келип, ушул өзлөрүнүн кол тамгасын жана өзлөрүнүн колунун жана бутунун изин түшүрүп, ушу Кыргызстанда эң биринчи из калтырып кетишет буюрса. Никайым кино жаатында белдүү сыйлыктар бар. Дүйнө жүзүн алганда ушул Акылберст сыйлыгын келечекте дагы кеңейтелик деген пландар барбы? Буюрса, бул Акылберст сыйлыгы Кыргызстан менен гана чектелип калбай, ушу Борбордук Азиянын чоң жакшы бир ушу Оскар, Ника деген кино сыйлыктарына деңгээлине жеткендей кылып, Борбордук Азиянын чоң кино сыйлыгы болсо экен деген жакшы үмүтүбүз, жакшы тилегибиз бар. Буюрса, ал тилектерди дагы алдыда орундаткан үчүн көптөгөн жумуштарды жазашыбыз керек жана аны жасаганга аракет кылабыз. Буюрса, азыр ушу биздин конокторубуз болуп 3 өлкө катышып отурат. Бул Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан болуп, конокторубуздун жарымы кече күнү бүгүн бияка келишти. Азыр бизде ушу кинолорубузду көрүп, биздин меймандостугубузду көрүп, азыр бул жерде жарымы эртең тосуп алабыз буюрса. Анан дагы келечекте дагы Иран, дагы ушу Борбордук Азиянын территориясына келген башка өлкөлөрдү дагы кошконго аракет кылабыз. Буюрса, бардык иштердин баары дагы алдыда, чоң иштер алдыда. Тилегиңиздер ишке ашсын. Маегиңизге рахмат айтам, Никайым. Улуттук Акылберст кино сыйлыгын уюштуруучулардын бири Ника Жолдошевадан эртең боло турчу иш-чарага катышка турган тасмалар тууралуу сурадык. Сизге ийгилик. Чоң рахмат. Шымкент жана Түркістан шаарларында 17-22 апрелде театр жазы 2017 эл аралык театр фестивалына Кыргызстан даярдык көрүүдө. Эл аралык фестивалга Токтоолот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры катышмай болду. Бул ирет сынакка Коркут ата спектакли көрсөтүлөт. Быйыл түрк тилдүү мамлекеттердин театр фестивали Казакстандын туңгуч режиссеру Жумат Шаниндин 125 жылдык мааракесине арналып өтүп жатат. Жаңылыктарыбыз соңуна келип жетти. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарларды 24 саат бою 11 канал оосунда көрүп турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.